Бұл жерде шығып сөйлегендер абдан жақсы ойларды айттыңар. Ишиңерде болот ойлы айттыңар. Бирок бир гана нерсени айтпай койдуңар. Коррупция дейсиңер. Коррупцияны ким тоскоолдук кылып атат? Ким ошол кайсы министерство ведомство, кайсыл адам, ким, кандай жол менен тоскоолдук кылганын айткан жоксуңар. Бул айтылыш керек. Мен кылсам коррупцияны Жээнбеков, мына кылып атса, аты айтылыш керек Жээнбеков деп. Же башка министерство ведомство бирок кылып атса, аты айтылыш керек. Анан оңолобуз. Жок, дагы эле сен мага тибе, мен сага тибейин деп жүрө берсек, коррупция, Кыргызстанда коррупция көп, толтура коррупция, каяка барсаң коррупция дей берсек, атын айтпай. Анда оңолбойбуз, урматтуу агайын туугандарым. Оңолбойбуз анда. Мына мен өзүм айтып атам, президент катары. Муну мен каалап атам, оңололу деп. Мен баштап аткандан кийин, мен айтып аткандан кийин, баарыбыз тең чогуу атын айтыш керек. Мен билем мынакей. Элге жолугуп атам, барганда айтып атам, урматтуу агайын туугандарым, коррупция деп атасыңар. Эмне үчүн турган кайга акча берип атасың? Эмнеге госреестрге кирип алып, архитекторго кирип алып, тез акча берип атасың? Акча сурап атасың, жаз бизге. Азыр интернет сайттар бар, атайлы отдел түздүк, каттар боюнча. Совбезде түздүк, аппаратта түздүк. Ар бир катка реакция кылып атабыз. Ошон үчүн аты айтылыш керек. Аты айтылыш керек. А биз буга реакция кылабыз, Кудай кааласа, бул боюнча.